Анан ошентип Меккеде 13 жыл пайгамбарыбыз дават кылды. Ошол 13 жыл ичинде аз гана шарият өкүмдөрү түссө, намаз Меккеде фарз болгонбу? Меккеде да. Намаз Меккеде. Себеби Хадижа энебиз бул дүйнөдөн өткөндөн кийин, анан абасы өткөндөн кийин пайгамбарыбыздын кадырын көтөрүш үчүн анан Субханаллази асра би абдихи лейлан минал масжидил харами илал масжидил акса. Маккадан да. Масжидил харамдан биринчи анан пайгамбарыбызды Масжидил Аксага алып барып, анан ошол жерде жолдор андан кийин Ми'раж асманга чыгарып, асмандагы Аллах Тааланын махлукаттарын көргөзүп, анан намаз фарз болду. Себеби пайгамбарыбыздын ошол мезгилде көңүлү түшүп калган эле. Эң жакшы көргөн аялы Хадижа энебиз бул дүйнөдөн өткөн, абасы бул дүйнөдөн өткөн, пайгамбарыбыз кысылып кеткенде, мындай эс алдырып келген алып чыгып. Мына ошондо намаз фарз болгон. Башкача айтканда Мекке доорунда ибадаттар азыраак гана фарз болуп, калгандары эмне болгон? Бүтүн акыйдага байланыштуу, ишенимдерге байланыштуу. Ошентип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 13 жыл Меккеде дават кылды. Момун ислам болгондор ислам болду, ислам кабыл албагандар душмандык кылды. Аллахтын өкүмү келди, кээ бирки адамдар Хабашага көчтү. Ал мухим 13 жыл пайгамбарыбыз ыза чекти.